Сокулук районунун мамлекеттик архитектура башкармалыгынын кызматкери 80 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Маалыматка ылайык 27 сентябрда ИИМге Сокулук рай мамлекеттик архитектура бөлүмүнүн Р аттуу кызматкери Баян Антоновка айылындагы жаңы үйдүн курулушуна байланыштуу жана тиме эсептөөлөрдү камтыган архитектуралык долбоорду тез арада аяктап беремин деп 150 миң сом акча талап кылып жаткандыгы жана ага чара көрүп берүү боюнча арыз келип түшкөн. Арыздын негизинде ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинде каралган опузалап пара алуу фактысы менен кылмыш иши козголуп, ИИМдин ыкчам кызматкерлери тарабынан атайын иш-чара өткөрүлгөн. Жыйынтыгында тергөө кызматы менен кылмыш иликтөө башкармалыгы тарабынан Романовка айылындагы Фрунзе жана Гагарина көчөлөрүнүн кесилишинен 80 миң сом пара алып жаткан жеринен Сокулук райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жетектөөчү адиси 1986 жылы туулган СР кармалды. Кармоо учурунда анын ШМнын оң чөнтөгүндө арыз ээсинен алган 80 миң сом акча далил катары алынды. Пара алууга шектелген СР Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда ИИМдин тергөө кызматы ири өлчөмдөгү пара алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергеп жатат.